Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Сиздерге мына ушундай майрамдык тамгаларды кантип жасоону үйрөтүүнү чечтим. Бул сиздерге лайфхак болсун. Ар бир мугалим өзү эле жасап алса болот. Ал үчүн кадимки эле өзүңүздөр колдонуп жүргөн PowerPoint деген программаны ачасыздар. Моундай болгон жаңы страница ачылат. Ачылгандан кийин интернеттен майрамдык фондорду тандайсыздар. Кааласаңыздар кызыл, кааласаңыздар көк, майрамдык. Мен ушундай жашыл фонду тандадым. Сүрөттү ачып туруп, мыштын оң жагын бассаңыздар, бул жерде копировать картинку деген чыгат. Ошону тандайсыздар. Андан кийин PowerPoint'ты ачып туруп, бул жерге мыштын оң жагын бассаңыздар, же болбосо клавиатурадан Ctrl+V-ны бассаңыздар, мынакей сүрөтүбүз бул жерге түштү. Сүрөттү эми PowerPoint'тагы листтин өлчөмүндө кылып кичирейтип алабыз. Мынакей листтин өлчөмүнө келтирип кичирейтип алдык. Листти чоңойтуп кичирейтүү үчүн Ctrl баскычын басып туруп, мыштын ортосун айландырсаңыздар, экрандын баскычтагы чоңоюп кичирейет. Мынакей биздин фонубуз даяр болду. Бул жерге эми выставка менюсуна киргенден кийин Word Art деген бар. Бул жерден өзүңүздөр каалаган дизайнды тандайсыздар дагы. Бул жерге мисалы үчүн Ж тамгасын жазалы. Андан кийин главныйга кирип туруп, Times New Roman, бизге кыргызча шрифт керек болот. Эми тамганы бул листтин көлөмү менен бирдей кылып алышыбыз керек. Ал үчүн биз 550 деген размерди берип көрөлү. 550 размердеги тамгабыз даяр болду. Листтин ортосуна алып келебиз. Алып келгенден кийин артында сүрөткө мышты бир жолу басып туруп, мыштын сол жагын, андан кийин клавиатурадан Ctrl+A-ны тандасаңыздар, мындай болуп тамга менен сүрөт, текст менен сүрөт бирдей белгиленет. Андан кийин жогору жакта эки формат деген меню бар. Алардын вид дегенин жандагысын тандайсыздар. Форматты тандасаңыздар, бул жерден объединить фигуры деген чыгат. Объединить фигуры, андан кийин пересечение деген бар. Пересечение тандасаңыздар, сиздер жазган текст мына ушундай артындагы сүрөттүн форматында жазылып калат, же болбосо сүрөттү ушул тамгага сиңирип коет дегендей. Мына ушундагы ар бир тамганы жазып алсаңыздар болот. Мынакей жаңы жылыңыздар менен жазып туруп, бул жерден мындай кылып чогултуп алсаңыздар болот бир листке, же болбосо ар бирин ушул турушунда эле мынакей мыштын тамганы тандайсыздар, мыштын оң жагын басасыздар, бул жерден сохранить как рисунок деген тандасаңыздар, мынакей кайсы жерге тандайын деп чыгат. Изображение деген папканын ичине, например, буква Ж. Буква Ж дедик, сакталды. Изображенияга киребиз. Бул жерде мынакей буква Ж деп чыкты. Мына ушундай кылып эле кадимки эле PowerPoint'ты пайдаланып майрамдык тамгаларды жазып алсаңыздар болот. Ал эми тамганын четине обводка берем десеңиздер, бул жерден кайра эле форматка тамганы тандап туруп, форматты тандайсыздар. Андан кийин граница рисунка деген бар. Бул жерде форматтын алдында эле турат, граница рисунка. Бул жерди ачсаңыздар, толщина деген чыгат. Мынакей толщинага өтүп туруп, бул жерден тамганын канчалык кооз экендигин карап, ошого карап жасап кете бересиздер. Мынакей тамгаңыздардын четиндеги обводкасы чоңоюп кичирейип атат. Өзүңүздөргө жаккан стилде тандап алсаңыздар, мына ушундай болуп тамгаңыздардын чети кара болуп калат. Эгер башка түстөгү сүрөттү койгон болсоңуздар, түсүн өзгөртүү үчүн ошол эле жерден
кызыл берсеңиздер болот, сары, көк, башка ар кандай түстөрдү бардыгын түстүн бардыгын берип көрсөңүздөр болот. Другие света дегенде бул жерде градиент ачылат. Бул жерден көктү берсеңиздер болот. Өзүңүздөр койгон сүрөткө төп келе турган түстү тандап алсаңыздар болот.